Турсунбек Акун президентке кайрылды. Укук коргоочу Турсунбек Акун Кыргызстан демократиялык кыймылынын 35 жылдык юбилейин белгилөөгө тоскоолдук жаралып, өзү жараат алганын билдирди. Окуя 26 майда Бишкектеги мейманканалардын биринде болгон. Турсунбек Акундун айтымында юбилейди өткөрүү үчүн мейманкана менен алдын ала сүйлөшүлгөн жана акысы төлөнгөн. Ага карабастан иш-чара өткөрүүгө тоскоолдук кылышканын белгиледи. Ошондой эле ал президентке кайрылып, бул аракеттерди кээ бир органдардын бут тосуусу деп атады. Кече София мейманканасынын администратору чалып, болбой калды, өтпөй кала турган болуп калды, өткөрө албайбыз, свет деген өчүп калыптыр, бизде шарт жок экен, болбой калды деп кече катуу бизге жагымсыз кабарды берди. Биз анын баарын башыбыздан өткөн. Ошон үчүн биз ага болгон жокпуз. Мына адамдардын баары келген тат, бизде келишимге кол коюлган болчу. Алар эгерде болбой турган болсо 72 саат мурун, 10 күн мурун айтыш керек болчу, болбой калат деп. Андай айткан эмес. Мына кече эле биздин балдар келип, мына столдордун баары мойда турат, бардык даяр болчу. Ошон үчүн бул эми кээ бир мамлекеттик, кээ бир органдардын, мамлекет бийлик органдардын кээ бирөөнүн бот тоскондору. Азыр бирок жакшы мамлекеттик катчыга Марат Муханчыга чыгып, ал киши ГКМБга башкаларга чыгып, азыр аштырганга аракеттерди көрүп атат. Ал киши да келип катышат. Кудай берсе өтүш керек. Анын бирок бул жерде азыр өзүңөр көрүп атасыңар, биякта светти өчүрүп коюптур. Бул жерде жарык бар, алдында жарык бар. Бул жерде азыр свет өчүрүп атайын ушундай кылып атат да. Бул эми кээ бир органдардын бут тосуп аткандыгы, мен ойлойм, президентке чейин жетсе мындай болбойт, жаман болбойт деп ойлойм. Ал эми Октябрь райондук милициясы Турсунбек Акундун жараат алуусу боюнча текшерүү башталганын билдирди. Кыргызстан демократиялык кыймылы 1990-жылы 26 майда түптөлгөн. Турсунбек Акун 35 жылдык юбилейди уюштуруу комитетин жетектеген.